Эмне үчүн Бишкек эле шаары? Эмне үчүн Ош жок? Сиз Ош шаарында окугансыз, Ош шаарында чоңойгонсуз, Ош шаарын аябай жакшы билесиз. Эмне үчүн Ош шаарын кошподуңуз? Азыр бул жерге келип сиз айтып атасыз, депутаттар сунуш берсеңиздер, экинчи окууда карап көрөлү, болсо кошпойлу деп атасыз да. Эмне үчүн сиз өзүңүздүн жеке оюңузду айтсаңыз? Жеке оюм, мен чын эле ошо Борбор шаарында бир 5 жыл 10 жыл ошол үлгү көрсөтүп жакшы иштегенден кийин анан башка шаарларга, Жок, Ош шаары боюнча айтсаңыз. Ош шаарына анан өтсөк деген оюм бар эле менин, чын эле оюм ушундай. А бирок азыр депутаттар кат жүзүндө сунуш берип атат, эми экинчи окууга киргизебиз. Ачыгын айтсаңыз, ачыгын. Мындай ачык айтыш керек да, бул мыйзам жазгандан кийин так дан айтыш керек да. Анан эми Ош шаарын бөлүп коюп, өөндөп койгон, өзүңүз Оштук болуп туруп анан кийин Ош шаарында окуп туруп, чоңоюп туруп айтпай койсоңуз болбой калат го. Эми Ош шаарында эле Айбек Алтынбекович, мына депутаттардын көбү айтып атат, кошулат. Менимче анча-мынча кооптонгон маселелер болушу мүмкүн деп ойлошу мүмкүн, бирок андай болбойт. Ошон үчүн кооптонууга чоң негиз жок. Жанар Кубанычевич, 20-жылы өзүңүз митингге чыгып, бийликти алмаштырганга чоң жардам бердиңиз. Жаңы бийлик орношту, жаңы мыйзам, баш мыйзамыбыз мына 2 жыл болду, кабыл алды, иштеп атат. Бир адамга бийликти бердик. Биз эми убакыт бербейлиби? 5 жыл иштебейби? Ушул баш мыйзамыбыз дагы, президентибиз дагы иштебейби? Жок, бул баш мыйзамга эч кандай каршы келбейт. Иштей берет да, президентке кайра күчтүү менеджерлер, күчтүү саясатчылар мэр болуп кетсе кайра жакшы эмеспи мындай? Колуна кол, бутуна бут Шайланып эле келсе, жакшы болуп кетет деген ойдон алыс болуш керек, Жанар Кубанычевич. Мына айыл өкмөттөргө шайланып келип, өзүңүз айткандай виза кое албаган айыл өкмөт башчылары азыр мына чекеден кетип атат, азыр өзүңүз билип атасыз. А сиз эми кооптонгон боюнча, мен сизге айтып коеюн, Жанар Кубанычевич, Кыргыз мамлекетинде 80ден ашык улут жашайт. Алар бардыгы Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелет. Ошол жарандардын бардыгы Кыргыз мамлекетинин экономикалык жактан, саясий, маданий жактан өнүп өсүшүнө жардам бериш керек, иштеш керек, эмгектениш керек. Ошон үчүн бул мыйзамды бул редакциясында мен колдой албаймын. Эгерде сиздин чыныгы оюңуз болуп, эки шаарды чогуу алып келгениңизде, же болбосо урматтуу биздин Талайбек Насырбекович айткандай, Бишкек шаарын эмес, башка бир шаарды пилоттук негизде алганыңызда мен сизди колдомокмун. Рахмат.